Өкмөт башчынын балдары кайда билим алышат? Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин кыздары азыркы тапта жогорку окуу жайларда билим алышат. Улуу кызы Ажар Дүйшекеева Борбор Азиядагы Америкалык университетте билим алат. Бул окуу жайда келишимдин баасы $6000 тегерегинде. Бирок кээ бир студенттерге арзандатуу каралган. Ал эми экинчи кызы Саадат Калифорниянын Диабло Валли колледжинде билим алат. Маалыматтарга караганда аталган колледжде окуу акысы 1 жылга $23000 тегерегин чапчыйт. Премьер-министрдин уулу Абир болсо Алатоо эл аралык университетинде окуйт. Окуу жайдын окуу акысы $650 $2,7 миң чейин жетет. Ошого карабастан официалдуу маалыматтарга караганда премьер-министрдин кирешеси андай деле көп эмес. 2017 жылдагы декларация боюнча ал $2,367 миң киреше тапкан. Жакындарына дагы эч кандай ири фирмалар катталган эмес. Маалымат блогу маалымат чекиткейчи. Салянова Атамбаев менен беттешкенде бетине түкүрдү. Мыйзамдагы уру Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда бошотуп жиберген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев учурда камакта жатат. Ага Батукаевдин ишинен башка дагы 13 кылмыш иши козголгон. Учурда Ашанын айласы кетип, сөздөн калып, тергөөчүлөргө эмне деп жооп берүүгө да чамасы жетпей жатыптыр. Ишенимдүү булактар кабарлагандай, жакында эле Аша менен мурдагы баш прокурор Айда Салянова беттештирилген. Дал ушул беттешүүдө Салянова Батукаевди бошотуу тапшырмасын сен бергенсиң деп Ашанын бетине коюп берген дейт. Мындайды күтпөй ызаланган Аша Саляновага опурулганда Айдайын бетине түкүрүп эшикти тарс жаап чыгып кеткени жалганбы? Буга чейин ошол кездеги вице-премьер-министр Шамиль Атаханов да Батукаевди чыгарууда. Атамбаев көрсөтмө бергенин айтканы маалымдалган. Укук коргоо органдары болсо аталган иш боюнча тергөө аяктаганын билдирди. Демек жакынкы күндөрү сот башталат. Үстүнөн 14 кылмыш иши козголгон Атамбаев Батукаевди пара алып качырган үчүн өкүнүп жатат болду бекен. Же дагы деле Батукаевдин чыгып кеткенин эмес, андан алган акчанын тең жарымы жасалма болуп чыкканына өкүнүп жатабы? Маалымат блогу маалымат чекиткейчи. Назира Айтбекова адам партнерун издеп атканда өлө жасанып жүрөт экен байкашымча. Өздүк жарнама күчтүү болот. Жасанып жыпар жыттанып, сымбаты келишип, кой коңдоп, учуп калат айтор. Жарнама жарап тапкандан кийин таштап салат өзүн. Жарнамага өзүн өзү сатууга жакшы мааниде муктаждык жок анткени. Кой коңдогонду көрсөм эле дароо меги издөө процесси жүрүп жатат деген ой түшөт. Өзүн карабай жүрсө жашоосуна эч кимди алгысы келбей жатат дегенде маани барбаса. Өзүбүз үчүн жасанбайт эле экенбиз. Өзүмдү өлө сүйөм деген мен деле чоюлган жемпиримди чечеп, шиш така кийиш кыйын болуп атат. Ошону эле айтып коеюн дегем. Кой коңдоп коюш керек эле кыз кейпин кийип кичине.